Assalamu alaikum урматтуу достор. Бул Лидер ТВ. Бүгүн биз сиздерге логикалык суроолорду беребиз. Канча жооп тапканыңызды комментарийге жазыңыз. Досторуңуз менен бөлүшүңүз. Биринчи суроо. Бир шаардагы кафеде кечинде электр энергиясы өчтү. Свет өчкөн учурда кафенин бир кабинетинде аял өлтүрүлдү. Милиция 4 адамды суракка алды. Биринчи адам мен ноутбукта иштеп жаткам деп жооп берди. Экинчи адам мен телефондо досторум менен SMS жазышып отурдум эле деп айтты. Үчүнчү адам мен ал учурда кофе машинеде кофе даярдап жаткам деп жооп берди. Төртүнчү адам мен бош убагымда эс алып отурдум деп айтты. Урматтуу достор, сиздерде 15 секунд убакыт бар. Ким кылмышкер? Туура жооп бул үчүнчү адам. Ал кофе машинеде кофе даярдадым деп айтты. Свет жок болгондугу үчүн кофе машине иштебейт. Демек ал аялды өлтүргөн. Суроого туура жооп тапкан болсоңуз, лайк басыңыз, комментарийге жазыңыз. Экинчи суроо. Азыр 2 картинка чыгат. Сиздер эмне жашырынгандыгын табышыңыз керек. Даяр болсоңуздар, баштадык. Бул жерде канча Аяз атанын сүрөтү түшүрүлгөн. Убакыт кетти. Убакыт бүттү. Бул жерде 8 кара адамдын сүрөтү түшүрүлгөн. Экинчи суроого өтөбүз. Бул жерде канча кум саат жашырынган. Ошону санын табыңыз. Убакыт кетти. Урматтуу достор, бул жерде 7 кум саат жашырынган эле. Эми үчүнчү суроого өтөбүз. Стив жол кырсыгына кабылып, эсин жоготту. Анын палатасына 2 аял келди. Экөөсү тең биз сенин аялыңбыз деп айтышты. Стивге аялы ким экендигин табууга жардам бериңиз. Убакыт кетти. Урматтуу достор, туура жооп экинчи номердеги аял. Бул Стивдин аялы. Себеби экөөсүнүн тең колунда шакек бар.